Кудайдын чакырыгы 12 февраль. Кээде жүрөк ушунчалык чарчап, кандайдыр бир тунчуроого кирип калат. Сырткы жагдайлар бирди көрсөтсө, сезимдер такыр башканы сүйлөп туруп алат. Баары жакшыдай сезилет, бирок эле маанай пас, эч нерсе кылгым келбейт. Ушундай абал сизге да таанышпы? Ушундай учурларда забурчу дөөт бизге жакшы үлгү. Анын жүрөгү ырдабай калганда да, жаным ырда, жаным Кудайды даңкта деп өзүнө айтып жатат. Дөөт Кудайды жакшы күндөрдө гана эмес, дайыма даңктаган. Анткени Кудай даңктоого дайыма татыктуу. Кудайга табынуунун өзү бул Кудайды сезимдерден жана сырткы жагдайлардан жогору коюу. Дөөт өзүн айтып жатат. Менин жаным, Теңирди даңкта, анын бардык жакшы иштерин унутпа, Кудайдын жакшылыктарын унутпайлы. Ал күнөөлөрүбүздү кечирип жатат, ооруларыбыздан айыктырып жатат, далай кырсыктан сактап жатат, берекелүү колдорун ачып, бизди багып жатат. Кудайдын жакшылыктарын унутпай жүрүү биздин ишенимди да бекемдейт. Жаңылануу келет, үмүт пайда болот, жүрөк тынчтыкка толот. Табынып, Кудайды мактоо биздин көздөрдү көйгөйлөрдөн Кудайга көтөрөт. Кудайга рахмат айтып жатып, аны даңктап жатып, налыганыбыз токтойт. Ага баарын тапшыра алабыз, тынчтанабыз. Рахмат айтканды билген адам, Кудайдын колдорун көрө билген адам. Кыйын жолдорду басып өтүп жатсак да, Кудайды даңктайлы. Көзүбүздөн жаш агып жатса да, жашыбызды агызган бойдон Кудайды даңктайлы. Ошондо анын канчалык жакын экенин сезесиң. Менин жаным, Теңирди даңкта, анын бардык жакшы иштерин унут.